Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана юристтер күнүнө карата өлкө боюнча 21-июндан 23-июнга чейин 3 күндүк калкка акысыз укуктук кеп кеңеш берүү акциясы өткөрүлүүдө. Негизги максаты жарандардын көйгөйүн угуу менен кеп кеңеш берүү. Ушундай 3 күндүк акция республика боюнча жүрүп жатат. Анан учурдан да пайдаланып, биздин Каракол шаарынын тургундарын дагы 21-ден 23-үнө чейин ушул дарекке келип, өзлөрүнүн юридикалык маселелери боюнча кайрылса болот. Бул жерде бизде азыр бүт мамлекеттик кызматтардын кызмат көрсөтүүчү органдардын кызматкерлери отурат. Бул жерде мамлекеттик нотариустар, соцфонддон бүт адистер, адвокаттар, баягы тажрыйбалуу адистер отурат. Анан жарандарыбыз келип, багыт алып, жардам алса болот ушул жерден. Мамлекеттик кызматтардын адистери ар бир жарандын тийиштүү суроолоруна жооп берип, кеңеш беришти. Бул акция буга чейин дагы өткөрүлүп келген. Акысыз адвокаттардын кызматынан пайдалангандардын суроолору мурас калтыруу, алимент өндүрүү, жер талаш өңдүү маселелери менен кайрылгандар. Мен өзүм уулум 5 жылдан бери эме ала албай жүрөт, паспорт. Паспортун столго барсак, атасынын разрешениеси керек деп эме кылсак, атасынын разрешениясын берсе дагы бербей атат. Анан ошого кайрылганмын. Жардам берсеңер, 5 жыл болду паспорту жок жүргөнгө. Азыр мына саат 10-дон баштадык. Элдер келип атат, элдер в основном эме болуп атат, жанагы мурас боюнча. Мурас боюнча, жер боюнча элдер келип атат. Ошол анан кийин дагы айылдардан келип атат, жанагы мурдагы жер алган эмеспиз. Мүлүш жерде алган эмеспиз. Ошондой да бар экен. Алар да жанагы өзлөрүнүн айыл өкмөттөрүнө барып, ошол жерден келиштирилет атабыз. Өз укугуңду бил акциясы 21-июндан 23-июнга чейин аралыкта Каракол шаарындагы Кумтөр соода үйүнүн астында өтөт. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.